Салам достор. Сиздин билинчиңиз окшошпой жатабы? Анда бул видеону сөзсүз көрүңүздөр. Сиздерге оңой жана бир жасагандан чыгуучу билинчиктин рецепти менен бөлүшөмүн. Менин кийинки видеолорумду дагы көрүү үчүн мага катталып, коңгуроочону басып алууну унутпаңыздар. Жумурткабыздын үстүнө сахарыбызды кошуп аралаштырабыз. Комнатный температурадагы сүтүбүздү куябыз. Растительный масло жана эленген унубузду кошуп, акырындан аралаштырып алабыз. Сода жана ысык суубузду кошуп аралаштырабыз. Биздин масса даяр болду. Кызып турган сковородкада эки жагын кызартырып бышырып алабыз. Биздин билинчиктерибиз даяр. Өзүңүздөр каалаган начинка менен кошуп жей берсеңиздер болот. Баарыңыздарга аш болсун, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер жасаган болсоңуз, комментарийге жаза кетиңиз. Бул мен үчүн өтө маанилүү.